Toposuna çek. Toposuna çek. Taşkent bile. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиги Айтылуу Сөңкөл көлүнө чабактарды кое берүүнү көздөшкөн табият сакчылары жыл сайын мына ушундай кыйынчылыктарга кабылышат. Минтип кар күткүсүн тазалаш эле бир топ убакыт алат. Ага кошумча тоо бетин ыялаган жолдо опурталдуу тилкелер арбын. Ошого карабай көздөлгөн жерге кандай болсо да жетиш керек. Ансыз Сөңкөл мамлекеттик балык чарбасынын ихтиологдорунун бир жылдык түйшүктөрү текке кетти дей бериңиз. Şu ноябрь айында келип, ушул икраны сыгабыз. Ак учукта цехибиз бар, инкубационный цех. Ошо жака алып барып өстүрүп, анан ушу март, апрель айларында алып келип салганга туура келет. Жол ачылганча күтсөк, малектор өлүп калышы мүмкүн. Жол татаал, көчкүлөр түшүп калат. Калыңдыгы 1 метрден ашыгыраак музду чагып, анын алдындагы сууга жетиш да оңой олтоң эмес. Буга бериле дегенде 1 сааттай талап кылынат. Ушундан кийин гана баарысы даяр болот. Мына бул менин колумдагы этилен пакетинде сига балыгынын болжол менен 200 миңге жакын чабактар бар. Бүгүн мына ушул чабактардын 5 миллиону Айтылуу Сөңкөлгө салынмакчы. Сында. Ал эми акыркы 5 жылдан бери мына ушундай чабактардын 20 миллиону Сөңкөлгө кой берилген. Эгер буга чейин Сөңкөл балык чарбасындагылар икраларды өстүрүүдө Ысык көл облусундагы кесиптештерине көз каранды болуп келсе, эми өздөрүнүн инкубациялык цехине эгедер. Жабдуулары мамлекеттик жана жекеменчик өнөктөштүк долбоорунун чектеринде көрсөтүлгөн каржылык колдоолордун аркасында алынган ал жылына 20 миллион балык уругун багып өстүрүүгө жөндөмдүү. Мунун натыйжасында Теңиртай маанындагы башка көлдөрдү жана көлмөлөрдү сига жана пелет балыктары менен байытууга мыкты шарттар түзүлүп отурат. Сөңкөл көлүн, Көлкөк көлүн, мына Жуңгалда Ак көлү бар, ушу Нарын областында көлмөлөрдүн баарын балыктандыралы деп келечекте үмүтүбүз бар. Планыбыз бар. Эми келечекте мына аймактык борбор курабыз деп турабыз. Азыр документтерибиз трансформация болуп, документтерибиз бүтсө, закондошсо, анан курулуш иштерин баштайбыз буюрса. Расмий маалыматтарга көз чаптырсак, бийик тоолор үстүндөгү Сөңкөлдө жаныбарлардын 20, канаттуулардын 136 жана балыктардын 7 түрү бар. Жаратылыш өзү тартуулаган мындай байлыкка баарысы эле ээ эмес. Андыктан эң кирде анын фаунасын байытууга кызыктар жогорудагы чарбанын жеңилдерин жерден, оорулорун колдон алууну Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коргондолор жакшы адатка айландырышкан. Бул эми Сөңкөл участкасында биздин 8000, жалпы 8600 гектар жер бар. Анын 5400 гектары суу баскан аянт акваториясы эсептелинет. 3400 гектар болсо суулуу саздак жер деп эсептелинет. Сөңкөлдүн абалы эми туруктуу деп айтсак болот. Суу кичине климат өзгөргөндүгүнө байланыштуу ошо суу кичине азайып кеткен сыяктуу болуп көрүнөт бизге. Сөз соңунда акыркы кездери ири туристтик каттамга айланган Сөңкөлдүн тереңдиги 23 метр, узундугу 28 жана туурасы 16 чакырым экендигин кошуп салайлы. Ага чыгышынан 32, батышынан Кара Кече, түндүгүнөн Калмак, Кызарт жана түштүгүнөн Молдо ашуулары аркылуу чыгып барышат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.